Биздин каналга катталып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. Парламенттин укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү комитетинин жыйынында Юстиция министрлиги тарабынан 138 мыйзамды жокко чыгаруу сунушу киргизилди. Аталган демилге өлкө башчысы Садыр Жапаровдун Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын интервизациялоо жарлыгынын негизинде иштелип чыккан. Бул тууралуу Юстиция министрлигинин орун басары Орозбек Сыдыков билдирди. Анын айтуусу боюнча бүгүнкү күндө актуалдуулугун жоготкон мыйзамдар бар. Ал эми тийиштүү мыйзамдар менен жөнгө салынчу маселелер профилдик, предметтик жана башка ченемдик актылар менен жөнгө салынган. Мындан улам 138 мыйзамдын күчүн жоготту деп эсептөө сунушу киргизилүүдө. Алардын көпчүлүгү 1997 жылкы кылмыш жаза кодексине, андан кийинки кодекстерге киргизилген. 1998 жылкы бекитилген базалык ставкалар боюнча мыйзамдар. Ал эми жаңы мыйзамдар күчүнө киргенде эскилери колдонуудан чыгат. Ошондой эле отурумдун жүрүшүндө элекөлүү Русланбек Жакышев жоюла турган мыйзамдардын арасында Нооруз майрамын жокко чыгаруу мыйзамы камтылганын айтып суроо салды. Бул боюнча Орозбек Сыдыков ал майрам эмгек кодексине болгондуктан атайын мыйзамдын кереги жоктугун билдирди. Өз учурунда комитет мүчөлөрү башка суроолоруна канааттандырарлык жооп ала албай калганына, натыйжада ар бир мыйзам боюнча кенен түшүндүрмө керектигин талап кылышып, сунушту кийинки жыйында кароону чечишти.